Согуштун каардуу суугу менен ысык аптабы бир нече күндөп ач калганын гана эстей алган Касым Акрамов учурда 96 жашта. 17 жашында улуу ата мекендик согушка аттанган жоокер 1418 күнгө созулган согуштун аяк ченине күбө болгон. Алгачкы жолу колуна курал кармаганды үйрөнүп, кан майданын кечкен атанын абалы азыркы тапта күн өткөн сайын оорлошууда. Сау болган, овкат болмаган, кыйланганбыз. Endi urush hiç bo'lmasin. Urush yomon narsa. Siz ko'rdingiz, biz ko'rmaylik. Biz ko'rdik, yoshlar ko'rmasin. Xudoga. Endi bundan buyoqqa hamisha tinchlik bo'lsin. Allohu akbar. 1941 жыл 22 iyun түнкү саат 3 СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган кандуу кармаштын жүрүшү. Ошентип экинчи дүйнөлүк согуш орун алып, Кыргызстандан 360 000 адам аттанат. Алардын 1000ге чукулу аял киши болгон. Бул апаатта карапайым советтик жоокерлер өз өмүрүн курмандыкка чалса, канчалаган балдар жетим, аялдарды жесир калтырган, ачарчылык каптаган айылдарда бар тапканын согуш талаасына жиберишсе, мекен үчүн кан талаасын кечкен аталар буудай талааларында машак, ал тургай чөп жеген учурлары болгон. Бул жеңиш алып келген ардагерлердин уул кыздарына согуш мезгилин эскерүүсүндө айтылат. Уруш маалларында урушка барып, биз кыйланганбыз. Согуш маалында аябай кыйналганбыз. Украинага барганбыз. Уруштун соңунда бизди поездга салып алып кеткен. Андан кийин окуу даярдыктарда болуп, согушка киргенбиз. Көп өтпөй согушта аяктап калган. Андан кийин шаарларды тазалап, жардам берип иштедик. Ал жерде ач калдык, жыңалач калдык. Эптеп машак терип жеп, жан сактаганбыз деп айтып берчү атам. Машаклар теріп, убулар теріп, огородlardan. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 7 улуу ата мекендик согуштун ардагери, 2 концлагердин туткуну жана 6 оруктун эмгекчилери калган. Аларга айына жергиликтүү бийликтен 1000 сом, өкмөттөн 7000 сом төлөнүп келет. Ушул ардагерлерге шаардык мэрия тарабынан бөлүнгөн акча каражаттары таратылат. Концлагердин туткундарына 15 000 сомдон, оруктун ардагерлерине 10 000 сомдон, ал эми катышуучуларга 20 000 сомдон жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Күн өткөн сайын катары суюлуп жаткан ардагерлерге арнап Жалал Абадта 8 май күнү атайын жүрүштөр уюштурулат. Ага катар улуу жеңиштин урматына 2 рет өлбөс болуп жүрүш өткөрүлөт. Анда кала бюджетинен 300 000ден ашуун каражат бөлүнгөн. Ошондой эле бул күнгө арналып 7-канал тарабынан белгилүү ырчылардын коштоосунда мега концерт тартууланат. Ал эми баса ала турган азыр ардагерлерге 8 май күнү сыйтамак уюштурулат. Ал эми 9 май күнү бизде тирүү полк жүрүшү болот. Бул 3 жактан келет, тирүү полк боюнча. Ошондой эле Тукубай Тайгараевдин эстелигине биздин спортсмендерибиз гүл коюп, ал жактан дагы жөө жүрүш болуп келет. Ошондой эле андан кийин ошо салтанаттуу иш-чара биздин шаардагы жеңиш эс алуу багында өткөрүлөт. Ал күнү Курманбек стадионунда концерттик программа уюштурулат. Бул 7-канал менен биргеликте өткөрөбүз. Кырчындай жаш кезинде согуш майданында кан кечкен жоокерлер азыркы учурдун ардактуу баатырларына айланышкан. Эскерте кетсек, улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 000дей адам катышкан. Учурда өлкө боюнча 500гө жетпеген ардагер калган. Алардын каармандык эрдигине терең таазим.